Елдер тимне көзі жанып қалады, байқасаңар. Баланча келді, ушул оңдойт деп. Алдыга бийик максаттарды коюп, өлкөнү өнүктүрүүгө салым кошсом деген демилгелүү жаштар эл өкүлү менен болгон баарлашууда өлкөдөгү жана аймактагы түйшөлткөн көйгөйлөр, аларды чечүүгө карата кадамдар тууралуу ойлорун ортого салды. Ошо Кыргызстанда гендердик саясат боюнча аялдардын саясатка аралашуусу же болбосо ошо парламентте болушу бүгүнкү күндө жакшы эле өнүгүп келатат, бирок ошону дагы өнүктүрүш үчүн биз ошондой атайын аялдар саясатта орто деген социалдык долбоор иштеп чыгарылып атат эле. Ошол боюнча кандай сунуш пикирлериңиздер бар? Мектептердеги акыбалдарды, больницалардагы бүт жана социалдык менен аялдар көбүрөөк көтөргөн учурлар бар. Аялдар сөз парламентке керек. Азыркы мыйзам боюнча 30%. Теңир толук жаштардын демилгеси менен түзүлгөн жаштар парламентинин курамы 25 депутаттан турат. Негизинен айыл жерлеринде жашаган жаштардан турган жаштар парламентинин максаты элет жеринде жигердүү иштерди аткаруу, карапайым калктын социалдык көйгөйлөрүн чечүүгө көмөктөш болуу болуп саналат. Нарын жаштар парламенти бул жаш лидерлердин жаңы платформасы жана ошондой эле негизги максаты жаштардын жарандык позициясын калыптандыруу, саясий сабаттуулукка үйрөтүү, ошол менен биргеликте эле областтык деңгээлде, республикалык деңгээлде жаштарды коомчулукта өздөрүнүн жигердүүлүгүн арттыруу боюнча иштерди алып барат. Жолугушуунун жүрүшүндө депутаттар тарабынан жумушсуздук, билим берүү жана саламаттык сактоо тармагындагы түйшөлткөн көйгөйлөр, укуктук сабаттуулук алдыдагы парламенттик шайлоого карата даярдыктар тууралуу сунуш пикирлер айтылды. Ошондой эле социалдык маселелерди чечүүнүн жолдору тууралуу суроолор берилди. Жаштарда бир канча сунуштарды беришти. Парламентте керек болсо жанагы министрлер кабинети жөнүндөгү мыйзам долбоорунун дагы кабары болуп, ошол жерге ушундай өзгөртүүлөрдү киргизсеңер болот эле деген ошол жердеги жаштар парламентинин жаш депутаттарынан ошондой сунуштарды алып кетип атам. Анан абдан жакшы идея беришти. Ушул 7 дубандын жаштарын бир максатта чогултуп, тажрыйба алмашууларды уюштуруу жөнүндө ойлорун айтышты. Жалпылап айтканда, өлкө саясатын жүзөгө ашырууда туура багытта иш жүргүзүп салым кошууну көздөгөн жаштар парламентинин сессиясына мындан ары эл өкүлдөрү, көрүнүктүү ишмерлер байма-бай чакырылып турмакчы. Анткени улуу муундун акыл насааты, тажрыйбасы жаштардын алдыга койгон максаттарын ишке ашыруусуна өбөлгө болмокчу. Чапара Садыкказиева, Айдын Төлөбек уулу, Нурсултан Болотбеков, Өлкө Деми, Нарын шаары.